Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, сүйүктүү биздин көрөрман угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такып аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен акыретке даярдык деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Мээрим Сулайман кызы. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Аллах разы болсын, чакыруңуздарга пайдалуу эфирлерден болсун. Амин, айтканыңыз келсин. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Бүгүн мына ушул акыретке даярдык деген теманы тандап алдык. Эң эле алгач ушул сизге бере турган сурообузду узата берсек, ар бир инсан өлүм даамын татуучу деп Куран аяттарында айтылып кеткен эмеспи? Андыктан устаза ушул өлүм боюнча алгач эскертүү иретинде бизге жакшы бир өзүңүздүн оюңузду айтып өтсөңүз, андан ары буюрса дагы кызыктуу суроолорубузду узатабыз. Аллахым разы болсын ушундай мээнетиңизге, камыңызга. Чынында дүйнөнүн сулуулуктарына, кооздуктарына берилип, алданып жашап жүрүү бул ар бир инсанга жеңилдикке турат. Ал эми ошол кооздуктардын арасында ойгонуп, уктап кетпестен, жана чыныгы тирүүлүктө жашап, ошонун камында кандайдыр бир маселелерди көтөрүп, ошол инсандарды издеп жана ошол темага кызыгып, элге, жерге кызмат кылып ачыктап бериш бул дагы бир улуттуу кызмат деп айтмакчымын. Аллах Таала кызматыңызды кабыл кылсын. Рахмат, Аллах разы. Бардык аламдарды жаратуучу, бардык жаратылган нерсенин бардыгын жаратуучу жалгыз Аллахка гана бардык мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Алланын элчиси, сүйүктүүсү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга алланын саламдары жана салаваттары болсун. Эң алгачкы эле бул берекелүү ыйык Куранда Аллах Таала ушул дүйнөгө жаратылган максатыбыз тууралуу айтат. Ал Муъминун сүрөсүнүн 115-аятында Аллах Таала «Афа хасибутум аннама халакнакум абата» деген аятын алып келген. Бул жерде биз силерди жөн эле ойноп жаратып койдукпу деп ойлойсуңарбы деген максатта да, жөн эле ойлоп жаратып койдукпу, силер бизге кайра кайтпайбыз деп ойлодуңарбы деген аят келет. Демек, дүйнөгө жаратылган биздин максатыбыз ойноп күлүп, же болбосо ушул Кудай канча өмүр берсе ошону өткөрүп койсок, ошондон биз ошол менен милдетибизден кутулабыз деген мааниден алыс болушубуз керек экен. Жана ошондой эле Аллах Таала Мүлк сүрөсүнүн 2-аятында дагы лиябулуакум айюкум ахсану амала деген аятын алып келген. Бул жерде силерди ушул дүйнөдө кимиңер жакшыраак иштерди, жакшы иштерди көп кылат экениңер үчүн баягы сыноо иретинде, көрүү иретинде деген маанидеги аят келген. Мындан биз билебиз, өлүмгө чейин демек бизге бизди ойгото турган, бизге жүрөгүбүзгө бир нур бере турган бул ыйык Куран экенин. Демек, ар учурда биз Курандан аят келди, же болбосо Куран китеби, Куран үйрөнүү, Куран окулуп жатат дегенде жүрөгүбүздө мени ойгото турган, мени дүйнөдө акыйкатка чакыра турган, жана алданып бараткан жерден мени туура жолго багыттай турган аяттар болуп жатат деген бизде бир тунук сезимдер болуш керек. Эң биринчи. Анан дүйнөдө бизди көбүнчө өлүмгө чейин, азыр кириш сөз кылайын, дүйнөдө бизди алдап кетүүчү пикирлердин бири бул Кудай кечиримдүү, Кудай өтө кечиримдүү, мээримдүү зат, ырайымдуу зат. Анан мени сөзсүз кечирет деп ишенебиз дагы, ошол менен биргеликте күнөөлөрдү эсепсиз кылып коюшубуз мүмкүн, кылышыбыз мүмкүн. Адамдар ушуга өтө көңүл бурушубуз керек. Себеби муржиа деген топ бар. Ал жерде муржиилер эмне деп айтышат? Биз канча күнөө кылбайлык, ал күнөөнү Кудай сөзсүз кечирет деп ишенишет дагы, күнөөнү кылганды уланта беришет да. Андыктан бул тууралуу тасаввуф алымдары дагы китептеринде көп айткан. Бул акылсыз адам эмне өзүнүн акыретке азыгын даярдабастан эле акыретке барып, мен ошол жактан көп азыктуу боломун деп өзүн элестетпесин, бул өзүн өзү алдап жүрүүчү гана инсан болуп саналат депчи. Андыктан эмне биз өлүмгө чейин ушул дүйнөгө эмне үчүн жаралганбыз? Биз оюн жөн эле жаратылып калган эмеспиз. Демек, дүйнөдө биз эмне ушул жакшылык иштерди жарышуу үчүн, жакшылык иштерди көп топтоп, акыретке түйүнчөгүбүзгө азыгыбызды чогултуп, түбөлүк сүйүнүчтө, түбөлүк бактылуулукта, түбөлүк бейпилдикте
жашаш үчүн жаратылган экенбиз. Эми өлүм тууралуу айта турган болсок, бул Аллах Таала Куранында эмне дейт? Анбия сүрөсүндө жана Ал Имран сүрөсүндө сиз айткан аятта айтат, бул куллу нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүмдүн даамын татат. Демек, бардыгыбыз ушуну ойгонуп, жакшылап тыңшап, күнүгө ушул аят тууралуу ойлонушубуз керек экен. Бүгүн биз барбыз, эртең жокпуз. Бүгүн биз тирүүбүз, эртең курман болгондордун, каза болгондордун, өлүм ага жеткен, ажалы келген, мөөнөтү бүткөн, суусу бүткөн, ырыскысы бүткөн пенделердин катарына кошулабыз. Андыктан ар бир ушул жан ээси эмне өлүм даамын татат деген аятты биз керек болсо ушул өзүбүз көп учурда кайсыл орундарда убакыт өткөрөбүз. Балким телефондун экранына чыгарып коебузбу бул аят жазылган сүрөттү, балким ашканабызга коюп коебузбу, балким китеп окуган жерге коебузбу, айтор биз ар убакытта эмне ушул аятка көңүл буруубуз зарыл. Себеби эмнеге? Себеби адамда коркуу сезими бар. Бул коркуу сезими нормалдуу адамда. Бул ушул коркуу сезим тууралуу айта турган болсок, коркуу сезими эки түрдө болот. Туура коркуу сезими, анан туура эмес коркуу сезими. Туура коркуу сезими бул адам дүйнөдөн ар убакытта өзүнүн оюна келген нерсени кылуудан, оюна келген нерсени сүйлөөдөн, айтор өзүнүн кылгысы келген нерселердин баарын кылууда коркуу сезим болуш керек. Ооба, ушуну кыла аламын. Аллах Таала ушуга мүмкүнчүлүк берет, бирок мунун сурагы бар деген коркуу сезими, ошол коркуу сезим боло турган болсо, ал адамдын демек жүрөгүнүн ачылуусу, Кудайдан коркуусу, кандайдыр бир өзүн мындай чыныгы дүйнөгө даярдап жүргөндүгүнөн кабар берет. Ал эми ошондой коркуу сезим жок болсо, анда ал адамдын жүрөгү жабылгандыгы, туура жолдон алыс, өтө эле алыс болгондугу, акыйкаттан көзүнүн баягы май басып калгандыгынан кабар берет. Бул туура коркуу сезими. Ал эми туура эмес коркуу сезими өлүмдөн жөндөн жөн корко бергендик. Бул сезим да бизге таанымал, туурабы? Эми бул жагынан карай турган болсок, бул коркуу сезими жакшы эмес. Себеби чыныгы ыймандуу адамдарда бул өлүмдөн жөндөн жөн корко берүү болбош керек экен да. Бул жөндөн жөн өлүмдөн корко бергендик сезим кимде болот? Эки түрдүү адамда болот экен. Бул биринчиси ыймансыз кабыр адамдарда. Эмнеге? Себеби аларда ыйман жок. Ыйман жок болгондон кийин кабар жок. Кабар жок болгондон кийин тынчтык жок. Тынчтык жок болгондон кийин албетте коркуу сезими пайда болот. Демек, себеби адамда же тынчтык болот, же коркуу болот. Андыктан бул ыймансыз адамдарда болот экен. Жана экинчиси бул ыймандуу адамдардын ичинде өлүмдөн баягы тынчсызданып корко берген. Бул эмнеден пайда болот? Изилденбегендиктен, илиминин жоктугунан, эң эле биз көңүл бура турган маселе бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн. Дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, дүйнөгө ушунчалык байланып калган себептен, дүйнөгө ушунчалык эко жуурулушуп биригип калган себептен биз адамдар өлүмдөн коркот экенбиз. Себеби ушунчалык дүйнөдөн кеткибиз келбейт. Ушул дүйнөдөгү ар бир нерсе убактылуу экенин, ар бир нерсе макулук экенин, жаратылган экенин билебиз, бирок ошол эле учурда ошого байланып алганбыз. Бул дагы ушул өлүмдөн коркууга алып барат экен. Бул эмне? Жакшы эмес. Ошондой эле ыймандуулардын арасында бул жыргалчылык, оюн зоок, рахатка көбүрөөк берилген адамдар коркушат экен. Себеби ал билип турат да аны эмне кабырда жашоо күтүп тургандыгын. Мунун бардыгы ошол адамдын ибадатынын кемчилигинен улам, жана акыретке чоң маани, керектүү маани бербегендигинен улам, акыретке, өлүмгө даяр эместигинен улам келип чыгат экен. Демек, биз азыр сиз менен ушул өлүмгө чейин эмне өлүм келери толук анык ак экен, акыйкат экенин билдик. Ар бирибизге келет. Жана ошого чейинки биздеги жан дүйнөбүздө жүргөн сезимдер,
бул туурабы, туура эмеспи ойлонобуз да. Анан биз бала чак кезде ушу диний сабактар, диний сөздөр болот эле дагы, анан ошону үйгө келип же туугандардын арасында сөз кыла турган болсок, ай жаман нерсени эстебей жөн отурчу деп коюшат эле да. Баягы ал деле болсо жакшыдыр, эмнеге жакшы ойду айткандыр. Бирок чынында эгер шарияттын көз карашы менен мынакей биз жетилип чоңоюп жашоонун маңызын изилдеп жашаганга аракет кылып жаткан инсан катары азыркы эгер менде позиция сөз айтыла турган болсо, жок, эмне деп айтат элек? Шарият бизге эмне деп айтат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдү эстөө тууралуу көп айткан. Хадистеринде да келет. Андан тышкары эмне? Ушул адамдагы тынчсыздануу, белгисиз бир сезимдер түшүнбөй жатат. Мындай караганда мусулман Аллага ишенет, бирок эмне? Ичинде тынчсыздануу бар, ичинде белгисиздик бар, ичинде өлүмдөн коркуу бар. Бул дагы болсо, азыр буга чейинки айтылган маалымат боюнча адам өзү аныкташ керек. Бул туура коркуу же туура эмес коркуу. Эгер туура эмес коркуу басып жаткан болсо, анда эмне? Анда биз анын үстүнөн иштешибиз керек болот. Демек, жашоодо күнүгө рахат издейбиз, күнүгө жыргалчылык издейбиз, күнүгө дүйнөдөгү биз булардан биринчи өтүп кете турган же алар бизден биринчи өтүп кете турган, жок боло турган, упурай турган дүйнөнү өтө сүйүп алган жокпузбу, ошол тууралуу аныкташыбыз керек болот. Ибадатыбыз менен канчалык биз даярданып атабыз, ал тууралуу аныкташыбыз керек болот экен. Ал эми туура коркуу бизди басып жаткан болсо, ал абдан жакшы. Демек, ошол адам таквачылыкта деп билебиз. Себеби эмнеге? Муну кыламбы, кылбаймынбы деп күнүгө бизде ыктыяр болот, тандоо болот. Ошол тандоодо бизди туура коркуу басып жаткан болсо, муну таквачылык деп билебиз. Муну таквачылык деп билебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде бардык ырахаттарды алуучу өлүмдү көп эстегиле деп айткан. Демек, өлүмдү көп эстөө бул аябай жакшы адамга. Демек, бүгүнкү күндө биз балдарыбызды биз чоңойтуп жатабыз да азыр. Өлүм жөнүндө сөз кылса, эмне? Ал жаман сөз жөнүндө улабай кое тур эмес, балким тескерисинче ооба акыйкатты түшүндүрүп, эмне? Өлүм келери бардыгыбызга анык. Буга чейин канча деген укмуш адамдар дүйнөдөн кайткан, бизге дагы ушул ажалыбыз келет. Анын качан келери Аллага гана маалым деп билдиришибиз керек, сөздү улашыбыз керек, тереңдешибиз керек. Дагы хадиске кайта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да: капилетте түшкөн, күлүп ойногон, жана кабырларда жана жер алдында чирүүнү унуткан кул кандай гана бактысыз дейт да. Бардыгыбыз билишибиз керек экен, эмне? Жер алдында баарыбыздын денебиз чирийт экенин. Жана эмне? Бузулган, чектен ашкан, жана эмне? Кайдан келгенин, кайда бараарын унуткан пенде кандай гана бактысыз дейт. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, бүгүнкү күндөгү биздин ойлоп жаткан бактысыз пенде дегенде көбүнчө көз карашыбыз материалдык тараптан болуп атпайбы? Жок. Адамдын бактысыз, чыныгы бактысыз болгондугу бул материалдык тарап эмес. Адамдын чыныгы бактысыз болгондугу бул чыныгы дүйнөнү, түбөлүк дүйнөнү унутуп калгандыгы. Жана дүйнөдө эмне? Убактылуу жашап жатканыбызды унутуп, түбөлүк калчудай болуп жашап атканыбыз бул эң чоң катабыз болуп саналат. Аллах Таалам бардыгыбызды ушул капилетке түшпөгөндөрдөн, чыныгы дүйнөнү улам сайын эстеп тургандардан, жана ырахаттарды бузуучу өлүм биз күтпөгөн жерден келип калышы толук мүмкүн экенин биз эске алып жүрүүбүз зарыл да. Себеби рахат дегенде мен ушул хадисти өзүм мындай ойлонуп көрсөм, биз бардык нерсе бизде рахат экен да. Адамдын уктаганы рахат экен, адамдын ойгонгону рахат экен, адамдын көзү көрүп турганы, кулагынын угуп турганы, дилинин сүйлөп турганы, эки бутунун басып турганы, эки колунун иштеп турганы, акылы жайында болуп турганы, жүрөгүнүн согуп турганы, ошондон баштап андан ары чай ичкенди айтпай эле коеюн, тамак аш жегенди айтпай эле коеюн, жакшы сөз укканды айтпай эле коеюн, анын баардыгы рахат экен да. Ушул бир күнүбүз өтө көп рахаттардан турат экен да. Ошол рахаттарды бузуучу бул өлүм болуп саналат экен. Өлүм болуп саналат экен. Демек, биз ыйманыбыз алсырап турган болсок, эмне? Дароо өлүмдү эстешибиз керек экен.
Жана ошондой эле жараткандан алыстап турган болсок, анда дагы биз эмне өлүмдү эстеп, кандай мен жараткандан алыстаймын? Өлүм келсе, ушу дүйнөдө канча нерсеге жетишсем, ошого жараша болот эмеспи деп эмне адамдын ушундай даярдыгынан турат экен. Ошон үчүн аятта куллу нафсин заиқатул маут, ар бир жан ээси бул өлүмдү даамын татат деген ушуга барат деп ойлойм. Машалла. Аллах разы болсын устаза. Чындыгында өлүмдү эстөө бул инсанга канчалык, мындайча айтканда, тарбия, маани маңызды, жеке өзү ой жүгүртүп отурганга дагы бир мүмкүнчүлүк жаратат экен десек дагы болот экен да. Жакшы бир акыретін ойлоп, азыр дагы бир жолу ушул өлүмдөн коркуунун кандай түрлөрү бар, бул боюнча сонун айтып өттүңүз. Бизге бул да бир жаңылык болду. Анан устаза, эми азыр мына ушул барзак жашоосу, өлүмдөн кийинки жашоо боюнча да кыскача сурагым келип отурат. Андан кийин буюрса даярдык боюнча, акыретке даярдык боюнча дагы суроолорду беребиз. Негизи эле бизде мусулманбыз, бирок ошол эле учурда илим албаган деле арабызда мусулман деген аты бар инсандарыбыз жок эмес да. Анан барзак ааламы, барзак жашоосу барбы деген суроону дагы беришет да. Анан ушул суроого сиз жооп берсеңиз, негизи эле барзак ааламы барбы, өлүмдөн кийинки жашоо барбы, чыныгы жашоо кайсыл жашоо, ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Машалла. Абдан сонун суроо. Негизи акырет темалары, барзак жашоосу, мунун баардыгы өлүмдөн кийин болуп атпайбы, адам жан бергенден кийин. Андыктан бул маселе бул акыйда маселеси да, ишеним маселеси. Себеби бизде ишеним маселелери үчкө бөлүнөт. Яғни биринчиси ал илахият, экинчиси ан нубуват, анан үчүнчүсү ал гайбият. Ушул сиз сурап жаткан маселе бул ал гайбият. Кайып маселелеринен турат, кайып маселелеринен турат. Анан негизи алымдардын ортосунда барзак жашоосу бул өзүнчө жашоо, же болбосо ушул адам дүйнөдөн өткөндөн кийин кабыр жашоосу деп айтылат. Анан эң эле мындай көбүнчө айтылган бул ушул кабыр жашоосу, барзак жашоо деген бул кабыр жашоосу тууралуу айтылат да. Барзак деген сөз өзү сөздүк мааниси эмне десе, бул тосуучу дегенди билдирет. Тосуучу дегенди билдирет, сөздүк мааниси хажиз деп. Ал эми терминдик маанисичи, терминологиялык деп биз эмне ушул ислам динин изилдегенде ар бир сөздүн сөздүк жана терминологиялык маанилери болот да. Биз анын сөздүк эле маанисин алып эле иштете бербейбиз. Сөзсүз сөздүк мааниси, анан терминологиялык мааниси болот. Ал эми барзак жашоо сөзүн барзак деп хо менен келет. Терминологиялык мааниси бул дүйнө менен акыреттин ортосундагы тосуучу, бөлүүчү жашоо. Мындайча айтканда кабыр жашоосу деген маани билдирет. Кабыр жашоосу ушул баардыгыбыз эле угуп жүргөн кабыр жашоосу, дүйнөдө адам өткөндөн кийин бул ал маселе дагы адамдын руху чыгып, денеси калат дегендер бар, жок, баардыгы мерт болуп өтөт дегендер бар. Бирок именно ошол кабырга адамдын денеси койгондон кийин, факт денеси коюлгандан кийин бул кабыр жашоосу башталат. Ал жерде сурак болот, сурактан сенин Раббиң ким деген сурак болот, диниң кайсыл дин, жана силерге келген адам бул пайгамбар ким болот деп суралат. Ошол учурда эгер адам чын дилинен, дүйнөдө шарият менен, Куран менен, сүннөт менен, ислам дини менен жашап өткөн болсо, ошол учурда жооп бере алат. Ал эми аны жөн эле жатка жаттап, күнүгө кайталап турса дагы, бирок өзүнүн жашоо маңызы ал нерседен турбаса, ал суроого жооп бере албайт экен, адам кечеңдеп калат экен. Бул жерде айтат элем, барзак жашоосу, кабыр жашоосу бул акыреттен башталышы. Мындайча айтканда, алымдарыбыз эмне дейт? Эгер ушул барзак жашоосунда адам ийгиликтүү өткөн болсо, аны үчүн бир сүйүнүч кабар. Анын акырети да жакшы болот деген мааниде. Эгер ал барзак жашоосунда кабыр сурагынан өтө албай турган болсо, ийгиликсиз боло турган болсо, анда анын акырети андан дагы эмне кыйын болот. Андыктан баардыгыбызга ушул кабыр сурагынан жеңил өтүүнү Аллах Таала насип этсин. Бул тууралуу өтө көптөгөн дуалар бар. Алардын ичинен Аллахумма инни аузубика мин азабил кабри ва азабин нар деген дуаны айтсак болот. Эң кыскасы бул: Аллахым мени кабыр азабынан, анан тозок азабынан өзүң мени сакта. Жана деп келет негизи. Эң биринчи адам кабырда болуп атпайбы? Кабырдын азабынан өзүң сакта.
тозок азабынан сакта деп көп дуа кылышыбыз керек. Анан дуа менен биргеликте биз ошол жакта баягы жапа чегип кыйынчылыкта болуп калбаганга аракет кылып жашашыбыз керек. Ал баягы эле кайра эле айланып келе турган болсо, кайра эле ислам дини, кайра эле шарият, кайра эле адамдын ишеничи, адамдын амалдары, адамдын кылган иштери, адептери, тандоолору ушуга кайра эле кайтат. Машалла. Алла разы болсун. Өтө сонун жооп бердиңиз. Мына ушул боюнча дагы алдыда дагы кененирээк дагы маалымат алсак, бул чоң бир сабак десек дагы жаңылышпайбыз. Кийинки эфирлерде дагы улантабыз деген ишендим сиз менен дагы. Анан негизи жашоодо кандай десек, заман убактыштын өтүшү менен өзгөрүп турат экен. Адамдардын билим тармагынан болсун, кайсыл тармактан болсун, азыр техниканын заманына жараша талап дагы өзгөрүп атат, анан коом да өзгөрүп атат. Бирок ошол эле учурда 1400 жыл мурун, 14 жыл мурун Куран китеп кандай түшкөн болсо, ошол калыпта өзгөрбөстөн келатат да. Ислам дини эч кандай өзгөрбөстөн келатат. Болгону ислам динин жеткирүүнүн жол жоболору гана өзгөрүп атат. Анан ушул боюнча эмесе мына ушул акыретке даярдык алгач эмнеден башталат устаза? Ушул суроону сизге узаткыбыз келип атат. Анткени биз күнүмдүк жашообузда дүйнө менен алпышып отуруп, акыретибизди унутуп калган инсандар өтө көп да. Бул жөн эле мындай эле инсандарды айтпастан өзүбүздүн эле мусулмандар арасында канча көп десек дагы жаңылышпасам керек устаза. Эң биринчи акырет дегенде биз акырет темасы бул биздин жана айтып өткөндөй акыйда темасына кирет, ишеним темасына кирет да, ислам негиздеринин бири болот. Адам эмне ыйман келтиргенде ошо негиздеринин бири бул акыретке ишенүү. Ошондон башталат. Эгер адам Аллага ишенип, пайгамбарына ишенип, периштелерге ишенип, китептерге ишенип, анан акыретке ишенбей койгонго укугу жок. Эң биринчи акыретке ишенүү деп башталат. Бул ыймандын эмне негиздеринин бири. Ошол менен биргеликте эмне демек адам же акыретке ишенет же ишенбейт. Анан ишенбегендерди эч нерсе дей албайбыз. Бирок Аллах Таалам аларга хидаят берсин, туура жол берсин, ыйман берсин деп суранабыз. Ал эми акыретке ишенген адамдар, мусулмандар кандай акыретке кандай даярданабыз десе, эң биринчи эле жана айтып өткөндөй эле бул ал-ахира сөздүк маанисине кайтабыз да. Ахира деген бул эмнени билдирет? Акырет деген бул эмне дей турган болсок, сөздүк мааниси бул соңку, акыркы, кийинки дегенди билдирет да. Соңку жашоо. Акыркы мындайча айтканда бул дүйнөдөн төрөлүп, анан адам дүйнөдөн өткөндөн кийин ошол жыйнаган түйүнчөгүн акыркы убактарында эмне көрөт, түбөлүк. Ал эми терминологиялык маанисине карай турган болсок, акырет деген бул дүйнө жашоосунан кийинки түбөлүк жашоо дегенди билдирет. Дүйнө жашоосунан кийинки түбөлүк жашоого өтүүсү да. Демек түбөлүк жашоо өтүү дегенден маани алсак болот. Түбөлүк жыргалчылыкта жашаган кандай рахат. Ал эми түбөлүк азапта жашаган, Аллах сактаган болсун, кандай кыйын адамга. Бул дүйнөдө бир аз кыйынчылыкка чыдабай кетип атабыз да. Бир аз кыйынчылыкка чыдабай, ошого арызданып, Аллахтан баягы сураганыбыз ар кайсы жакка урулуп, жүрүп, анан жок эле дегенде биздин үмүтүбүз ушу дүйнөдөн өтүп кетсем болду эле дейбиз да. Кыяматта түбөлүк аякта өтүп кеткенге мүмкүн эмес. Башка аргасы жок да. Андыктан эгер биз акыретке даярданабыз дей турган болсок, ушундан билишибиз керек, бул эмне түбөлүк жашоо. Жана ал жашоого аябай жакшы камданышыбыз керек, Аны эмнеден? Эң биринчи Аллага ыйман келтиргенден кийин адамдын намаз окуусу, зекет берүүсү, жана жакшы иштерди кылуусу. Эгер адам мен бардыгына ишенем, бирок акыретке Алла сактасын ишене албайм деп четке кага турган болсо, анда анын иши чатак. Себеби эмнеге? Ыйманда ушул баарына ишенем, муну деп тандай албайт да. Мындайча айтканда Алланын буйругун жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан нерселердин баарын четке каккандыгы, четке каккандыгы. Эми акыретке даярдыктын эң эле алгачкы суроолору бул мен киммин?
Мен киммин? Мен киммин? Кайдан келдим? Жана каяка барам? Жана өтүп кеткен хадисте да айтып кеттик го. Ошо эң бактысыз пенде мааниси эмне? Ушул кайдан келгенин жана каяка барарын унуткан адам бактысыз пенде деп атпайбы? Демек биз акыретке даярданууда биринчи ишеним, бекем ишеним, андан кийин эмне? Мен киммин, кайдан келдим жана каяка барамын деген суроонун алкагында күн өткөрүү, сааттарын, өмүрүн өткөрүү. Аллага ыйман келтирүү менен эмне? Ал кайда бараарын билди дагы, себеби акыретке ишенди да. Акырет каяка бараарын билгенден кийин адамда так даана максат пайда болот. Демек мен түбөлүк жашоо бар экен, ыйман келтирдим, мен ошол жака даярданышым керек экен деп дүйнөдө өзүнүн максатын, приоритетин деп коебуз, алдыңкы коюла турган иштерин, ал үчүн эмне маанилүү, эмне максаттуу, эмне маңыздуу, жана андан кийин анча деле маанилүү эмес нерселердин баарын иреттеп коюп алгандан кийин адам эмне ушул пландап себептерин коет дагы, анда баягы тынчсыздануунун пайызы азыраак болот деп айта аламын да. Себеби ал кайсыл жака баратканын билет. Себеби ал өзү ким экенин билет, жараткан ким экенин билет, каяктан келгенин билет, каяка бараарын билет. Ошондуктан акыретке даярданууда биз көпчүлүк учурда пенделер мындай ошондон эле тынчсызданабыз да. Биз түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Мен үчүн негизги нерсе эмне? Анан үчүн мен эмнелерди кылышым керек, эмне себептерди кылышым керек, кандай багытта кетишим керек деп тынчсызданып эле анан таң атып кечкирип адамдын депрессия деп коет го, адамдын бир анга түшкөндүгүн мен ойлоймун ошол бирден бир себеби ушунда мусулмандардын арасында. Эмнеге? Мындай караганда ыйманы бар, бардыгына ыйман келтирет, бирок анда тынчсыздануу бар жана үмүт үзүлгөндүгү бар. Анан ошондон улам ушул көйгөйүнөн чыга албай жүрөт. Эмнеге? Себеби ушул приоритеттүү маселелерди коюп алган эмес. Мен эмне кылам? Күнүмдү кандай өткөрөмүн, жашоомду кандай өткөрөмүн, мен өмүрүмдү эмнеге сарптап жатамын, ал амалдар, ошол иштер мени эмнеге алып барат деп өзүбүзгө күнүгө суроо беришибиз керек. Жакын арада эле көрүп калдым, адамдын ушул нерв клеткалары кайра өз калыбына келбейт деп айтып калышат го. Ошону кайра келүүсү мүмкүн экенин окумуштуулар ачты деп айтып атышат да. Бул маселени изилдеш керек, бирок мунун мен айта турган сөздүн эч кандай зыяны жок. Ошонун бирден бир кайра өз калыбына келиш үчүн адам күнүгө 15 мүнөт өз алдынча эч нерсеге алаксыбастан, эч нерсени көрбөстөн, эч нерсени укпастан, эч нерсени сүйлөбөстөн тынч отуруш керек деп айтып атышат да. Бул эми ал окумуштуулар деле инсаниятка, адамзатына бир пайда алып келейин деп ачылыш кылып атат да. Эми ушудан Аллах Таала бизге мындай сабак берип атат десек болот да. Күнүгө эч ким менен сүйлөшпөстөн окуган намаздарыбыз, дүйнөнүн баардыгын таштап, кыйын да ташташ, кайнап аткан шорпону ташташ кыйын, ыйлап аткан баланы ташташ кыйын, көз алдыңда турган кооздуктарды ташташ кыйын болуп атпайбы? Айтылып аткан сөздөр, ушундай сен келгиче анын баардыгы бүтүп калчудай, ошонун баардыгын таштап, Алла үчүн таштап, Алланын бизге берген мыйзам милдеттерин аткарыш үчүн намазга жыгылганыбыз, намаз окуганыбыз, ибадаттарыбызды тургузганыбыз, зикирлерди кылганыбыз, Куран окуганыбыз, анан айтикаф деп коебуз. Бул ошол өз алдынча адам отуруп, эмне Алланы зикир кылгандыгы, Алланы эстегендиги, ушул сөзсүз керек да. Мен айтат элем, ошо сиздин сурооңузга акыркы кыскача жооп болсун, бул акыретке даярдыктын эң эффективдүүсү бул ошо жалгыз калып адам жашоосун ой жүгүртүп, ойлонуп көрүүсү. Балким биз кылып жаткан иш балким бизге кереги деле жоктур. Балким ошол амал керектир акыретте бизге, бирок ниетибиз туура болбой жаткандыр. Же ниетибиз туура болуп жаткандыр, бирок биз орто жолдон ниетибизди өзгөртүп жиберип, Алланын ыраазылыгына алып барбаган амалдар менен алек болуп өмүрүбүздү өткөрүп жаткан жокпузбу? Айтор тафаккурга, ойлонууга көбүрөөк маани берүүнү айтат элем. Алла ыраазы болсун.
Алла таалам баардыгыбызды ушул акыретке жакшылап даярдык көрүп, ушул амалдарга көбүрөөк моюн сунган насип кылсын. Намаз боюнча дагы өтө сонун айттыңыз. Өткөндө соцсеттен ушул намаз туурасында кыскача бир окуяны угуп абдан таасирлендим эле. Ушул ишеним жаатына дагы тиешелүү экен да. Ошо бир жамаат намаз окуп атыштыр да. Анан намаз окуп атып эле ал жерде арстандын үнү чыгат экен да. Анын арстандын үнү чыкса баардыгы качып кетет экен да. Жалгыз эле бир бала калып калыптыр да. Анан кийин эми жеп коет го ушул арстан деп тигилер күтүп карап турабыз дейт. Анан тиги болсо намазын токтотпой окуп атыптыр. Тиги арстан болсо кадимки эле мышык кейпине айланып, жанагындай сыйпалаңдап бутунан башын сылатып, анан бир айланып туруп кетип калыптыр да. Анан кетип калса тиги жай намазын окуп бүткөндөн кийин жай намазын алып келет экен. Келсе анан сурайт экен да. Кантип коркпой ал жерде жай намазда ушинтип намазыңды окудуң, сен жеп койгон да жок деп таң калышат экен да. Десе айтат экен да. Башында үнүн укканда денем дүрбүдү дейт. Ушунчалык корктум дейт. Бирок корккондон кийин кайра Аллахтан ушунда уялып кеттим дейт экен да. Аллахым, мен сенин кыямыңда турамын го. Мен сен үчүн, сен менен түзмө-түз жолугушуп турам го ушу жай намазда. Анан ушул макулук сенин кулуң да. Сен ушул макулуктан өзүң мени куткар деп кадимкидей сүйлөшөт экен да. Анан ошондо Аллах таала арстанды мышык кейпине айландырып ушинтип неме сылатып акырын ушинтип кетип калат экен да. Анан бул жерде Аллахтын кереметине ушунчалык таң калдым деп. Эми ишеним маселесине ошондой баа берип калдым да. Демек бул жерде Аллахка болгон ишенимдин күчтүүлүгү чоң таасир берди окшойт дейм да. Анткени намазды дагы канчалык деңгээлде окуп жаткандыгыбыз бул Аллах менен түзмө-түз байланышта экен да деген өзүмчө жүрөгүмдө ушундай бир чоң таасир алдым ал жерден көрүп. Анан сиз дагы ушул ишеним боюнча айтып атсаңыз абдан таасирлендим да. Тынчсыздык боюнча дагы ушул жай намаздын үстү негизи эле тынчтыктын жай экендигин түшүндүм да. Ушул боюнча да өтө сонун айтып өттүңүз. Немесе ушул намаз жөнүндө да кыскача айтып өтсөңүз, акыретке даярдыкта ушул намаздын канчалык деңгээлде мындай бир бизге пайдалуу жактары, негизи эле намаз бул бейиштин кулпу, бейиштин ачкычы деп айтып кетет эмеспи? Ушул боюнча да токтолуп кетсең. Негизинде ишеним маселеси деп атасыз. Ушу баардыгыбызды эле бизди эмне айырмалап турат? Бизди ишеним айырмалап турат да. Биз андай адамдардын жанында чынында көөкпүз, деңиздин үстүндөгү көөк. Мындай өтө жеңил, салмаксыз, оруну өзгөрүп кете берген көөктөрдөн биз деп айтсам жаңылбаймын. Бирок үмүтүбүз ушул бир аз амалыбыз болсо дагы ошону Аллах кабыл кылып калабы, ошону Аллах таала ошодон ыраазы болуп мени баягы өзүнүн мээримине алабы деп баардыгыбыз ошондон үмүттөнөбүз да. Анан бала маселесин айтсаңыз мен дагы эстеп кеттим. Бул балдарды Аллах таала бизге мындай ишеним бекем боло турган болсо, көрдүңбү мен сени кандай сактап коемун, мен сени сага кандай кепил болуп коемун көрдүңбү деп тургандай эле көрүнөт да. Мен өзүмдүн балдарым чоңоюп келатат, эң акыркысы ушу 1 жашта азыр. Анын көп ушундай бир иштеринен мен өзүмө ибарат алам. Машалла деп, себеби балдарга Аллах таала ушундай бир таза жүрөк, анан бекем ишенич, анан ушундай ишеничте, жөн гана ишенич эмес, ишеничте мындай көктүк берип койгон да. Ошондон мен ойлой беремин да, мындай Аллах таала бизге, ата энелерге балдарды ушун үчүн берген экен депчи, өзүбүздүн каталарыбызды табыш үчүн, кемчиликтерибизди көрүш үчүн, анан адам канчалык мындай Раббиси менен байланышын, мамилесин бекемдей ала тургандыгын, бекем ишеничи аркылуу, кылган чын жүрөгүнүн ыкылас менен мамиле аркылуу канчалык мындай бир бийиктиктерге жете ала тургандыгын ушу балдардан көрөм да. Ушу кичинекей, канча кичинекей болсо ошончо мага көрүнө берет. Машалла, мен айтып калам үйдөн. Биздин ишенич ушундай болсо, биздин Аллах бизге сөзсүз ушуну кылып берет деген ишенич ушундай болсо кандай сонун эле. Анан бир ушул мен эстеп кеттим, айтайын сизге. Бул ушул мен намаз окуп бүтөйүн деп калгам. Бирок бүтө элек болчумун. Ашканага барып ушу кичинекей балам бир нерсени төгүп алды.
анан төктү дагы, тоголок нерсе болчу, мындай таттуу. А мен ойлодум азыр эми терип баштайт болуш керек депчи. Себеби биз чоң адамдар терип баштайбыз да. Анан өзүмдүн эле оюма салып, азыр терип баштайт болуш керек десем, ал ашканадан төктү дагы, ага оор келди төгүп алганычы, себеби күтүүсүз болду, себеби ал аны төкпөш керек болчу дегендейчи. Анан мен ойлодум азыр чогултуп баштайт болуш керек десем, жок. Түз эле келип туруп эле мен аттахиятта отургам, аттахиятка келип эле ыйлап үстүмө буркурап эле жатып калды башы мененчи. Анан мен намазда отурамын дагы, биз эми намазыбызды кандай окуп атабыз? Такбирден саламга чейин кылган шашканыбыз бар турабы? Ошентип окуп аткан адам мен өзүм уялып кеттим да. Себеби биздин башыбызга көйгөй келгенде, биздин башыбызга оорчулук келгенде, эмне үчүн биз ушу баладай болуп дароо Аллахка кайтпайбыз деген келди да магачы. Биз жыйып баштайбыз да, биз өзүбүз чечебиз деп аракет кылып, ар кимден ар кайсысын сурап ушинтип баштайбыз дагы. Биринчи Аллага кайтып алып, мисалы балам мага келип атпайбы, балам келип айтып, эмесин чыгарып алып туруп, анан барып мен өзүм деле жыйнап кое берем анычы. Биз жашоодо эрежени ушундай алышыбыз керек экен да. Эч убакта биз ушул өзүм кылам деп өзүбүзгө ишенбестен, өзүбүзгө таянбастан Аллага таянып, дароо Аллага чуркай турган болсок, Аллах Таала жеңил кылып коет экен. Мен ошодон ибарат алдым. Баягы көзүмдүн алдымдагы турган нерседен. Анан сиз айтып атсаңыз, мына караңызчы, балдардан баарыбыз ушундай ибарат алышыбыз керек да, сабак алышыбыз керек. Анан намаз бул албетте бул бизге берилген белек, милдет эмес, белек десек болот. Себеби элестете албайбыз. Намазсыз эмне кылмакпыз? Кантип жашамакпыз? Алла менен кантип байланышмакпыз? Ооба, Аллах Таала ар учурда бизди угат. Аллах Таала бизди билет, биз айтпасак, бирок биз ушул Алланын билген нерсесин кайрылып, кеңешип, жалбарып, сурап, жалдырап алганыбыз бул өзүнчө бир бийиктик, өзүнчө бир даража да. Ошондуктан эң эле ошол сезимдерди чыгарып ала турган, ошол сезимдерди ала турган эшик бул намаз болуп саналат. Жараткан менен жаратылгандардын ортосундагы байланыш, ибадат. Машалла. Алла разы болсун. Аллах разы болсун. Эмесе дагы бир ушул темага өзүңүздүн дагы бышыктоочу ойлоруңузду бекемдеп кетсеңиз болот устаза. Анан буюрса ушул менен эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Аллах Таала берекелүү кылган болсун. Эң негизгиси ушул биз изилденип, эмне туура эмес, эмне адал эмне арам экенин изилдеп илим алуу зарыл. Ооба, бул мындай зеригиштүү бир фраза да болуп калышы мүмкүн. Себеби илимге, билимге, үйрөнүүгө, алдыга кетүүгө кызыгуу баланын ушу бала чагынан башталат. Керек болсо эненин курсагынан башталат. Анан эне курсакта болгон кезде биз энелер эмне менен алек болуп атабыз, ал бир өзүнчө кеп. Деги эле турмушка чыкканга чейин бизде канчалык сабаттуулук бар. Азыр кайра ушинтип айланып келебиз да 360 градус менен. Канчалык сабаттуулук бар турмуш жашоосунда. Турмушка чыккандан кийин биз эне болуп турган учурда, эне болоюн деп турган учурда, болочок эне стадиясында эмне менен алекпиз, бала төрөлгөндөн кийин эмне менен алекпиз, балдар чоңойгондон кийин эмне менен алекпиз, энелерчи. Муну айтайын дегеним, ар бир инсан энеси бар да. Анан биздеги илимге болгон кызыгуу, тереңдөө, жашоонун маңызын табуу, бул жашоону маңызсыз, керексиз нерселерге жумшап өткөрүп жибербестен өмүрүбүздү Алла каалагандай, Алла ыраазы болгондой, жараткан кабыл кылгандай, жаратканга жаккандай өмүрдү кандай өткөрөбүз деген изилдөөнү токтотпошубуз керек деп айтам. Анан ошол изилдөө менен биргеликте ошону амал кылууга дароо аракет кылышыбыз керек деп айтам. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү Куран эле да, Курандын аяттарын, Курандын буйруктарын, Алланын каалоолорун бизге кандай кылып көргөзгөн, сүннөт менен жашоого аябай колдон келгенче аракет кылсак деп айтам. Ушу изилденүүнү айтат элем, себеби ушул изилденүү бүгүнкү темабызга байланыштуу. Бул акыретте түбөлүк жыргалчылыкта жашоого алып бара турган биздин бир амалыбыз болуп саналат. Анан изилденип, ага амал кылып, анан ушул акыретте бизди эмнелер күтөт? Акыретте бизди кабыр сурагы, кабыр жашоосу, барзак жашоосу, тараза күтөт.
китептердин китебибиздин оң же сол жактан берилүүсү күтөт. Сурнай тартылганда сурнай тартылат, Исрафил периште сурнай тартат деп айтылат. Бул сурнай ушул 3 жолу тартылат экен. Адамдардын кабырдан чыгып бөлүктөр биригип кайра тирилүүсү, жана эсеп кысапка, жана ушул чечилгенден кийин 5 тозокко бөлүнөт да, ошол учурда ошол эмне чогулуусу үчүн тартылат экен да. Анан ошол учурда мен кубанычтуу кабар айтат элем. Бул хисап деп, эсеп кысап боюнча айтайын. Эсеп кысапта 3 түрдүү болот экен. Бул ишеничтүү булактан айтып атам. Биринчи түрү бул эсепсиз бейишке киргендер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эсепсиз бейишке кирген тууралуу мен үммөтүмдөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде, үммөтүмдөн 70.000 адам эсепсиз бейишке кирет деп айткан экен. Биз Аллах Таалам буйруп ошол адамдардын катарында кошулуп калсак кандай сонун. Аллахумма адхилнил джанната мин гойрил хисаб деген дуа бар. О Аллахым, кыргызчасын эле айта берсек болот. Мени ушул эсепсиз бейишке кирген пенделердин катарына кош. Мени эсепсиз бейишке киргиз деген дуа да. Бул кандай сонун. Экинчи түрү бул жеңил эсеп менен. Хисабан ясира деп, бул жерде да Аллахумма хасибна хисаба ясира деген дуа бар. О Аллахым, мага жеңил эсеп кысап бер. Жеңил эле бат эле кирип кетишет экен да. Муну биз сынактарда, экзамендерде көп көрөбүз. Көп көрөбүз да, мектепте көрөбүз, университетте көрөбүз. Бул абдан кубанычтуу кабар, ошон түбөлүк бейишке кирип кеткен. Акыркысы бул өкүнүчтүүсү 2 топко айтылат экен. Биринчиси бул капырларга оор эсеп кысап өтөт. Капырларга жана мусулмандардан ушул адамдарга да оор эсеп кысап болгон адамдар болот экен. Ошондуктан биз акыретке даярдыкта ушул эсеп кысап өткөндө Аллахым биринчи топко кошчу. Эсепсиз бейишке киргендерден кылчы. Сенин мээримиң чексиз. Эгер андай болбой калган болсо, анда мага жеңил эсеп кысап берчи, бирок 3-чү топтон кылбачы деп көп сурашыбыз керек. Сураганда биз дайыма эле майрамды, анан тойлорду, анан бир узун өмүрдү сурай бербестен, балким эмне ушул узун өмүр эмнеге алып барат мени, ошого ойлонушубуз керек да. Ошол узун өмүрдө мен көбүрөөк иш кылып, көбүрөөк амал кылып калганыма, көбүрөөк Алланын ыраазылыгына жакындоомо себеп кылган болсоң, анда мага ошол өмүрдү бер деп сурашыбыз керек. Ошон үчүн адамдын кыска же узун өмүр сүрүүсү маанилүү эмес, адамдын кандай өмүр сүргөнү маанилүү. Ошол өмүрүндө кандай амалдарды кылып, ошол иштер менен кыяматта, акыретте кандай орундарды ээледи, кайсыл топторго кирди, көпүрөдөн кандай өттү, сырат көпүрөсү деп. Баарыбыз эле билебиз, бул эмне, баягы кылдан ичке жана кылычтан курч тозок бетинде коюлган көпүрө болот деп билебиз. Ошондуктан бүгүнкү тема акырет темасы болуп, өлүм жана акырет темасы болуп аткандан кийин биз койчой бир келдик, бир жашайлык, барганда көрөбүз да деген сөздөр мусулмандарга тиешелүү эмес. Же болбосо сырттан ачык айтпасак деле ичибизден кандай болот экен билбейм деп ушинтип жашай бербестен, балким көбүрөөк бүгүн интернет бар, сабактар бар. Эгер эшикке чыга албайм десе, сыртка чыга алганга мүмкүнчүлүк бар, базарга барып эле атпайбызбы? Тамак ашка барып эле атабыз, тойго барып эле атабыз. Демек адам илим алганга, акыретти изденгенге, Алланын ыраазылыгын кантип табамын, Алла менен кантип жолугам, мени жараткан ушунун баардыгын системага салып койгон жараткан менен мен сөзсүз жолугушум керек деп изденүү үчүн бул адам илим алууга план коюп, аттанып, жана кадамдары бекем болуш керек деп ойлоймун да. Аллахтан ошону сурайлык. Себеби баардыгына убакыт табуу жеңил, ал илимге баланы ошон үчүн айтып аткам, жана сөзүм бурулуп кетти. Бул бала илимге кызыгыш үчүн ата эне кызыгыш керек экен да. Андан кийин баланы кызыктырыш керек экен, анан бала ушинтип кетет. Дээрине Аллах Таала салса, балким өзүнөн өзү бир себептерден, бирок негизгиси ушул эненин бирден бир милдет деп деле айта албайм, бир тарбиясынын бири бул ушул илимге баланы кызыктыруу. Анан биз өзүбүз чоңдор кызыга турган болсок, алар дагы кызыгат.
базарга барыш жеңил, тойго барыш жеңил, конокко барыш жеңил, конок чакырыш жеңил, үйдө жыйнаш деле жеңил, иштерди кылыш жеңил, баардыгы жеңил, бирок китептин бетин ачыш оор болуп жаткан болсо, демек Аллах Таала бизге белги берип атат. Демек ушундан баштайлык. Анан ушуну эртең мененки учурга койгонго аракет кылалык. Себеби эртең менен адам жаңы таң атырат дагы эмне ушул чай ичкенден кийинби, чай ичкенге чейинби айтор китепке көңүл буруусу зарыл деп айтат элем. Машалла. Аллах разы болсун устаза. Алтындай болгон сонун акыл кеңешти берип, жана ошондой да ушул тема боюнча эң мыкты деңгээлде ачып бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз, ден соолукта болуңуз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Эң башкысы биздин эл журтубузга керектүү, пайдалуу сөздөрүңүздөрдү жеткирип жүрүңүздөр. Кадырлуу көрөрмандар, ар бир чыгып жаткан эфир бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Андыктан эгерде биздин эфирибизден сиздер пайдалуу бир маалымат алган болсоңуздар, бул биздин ийгилигибиз. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.